Кырматтуу менин каналымды пайдалануучулар, бүгүн Refresh Life компаниясынын Artron бальзамы тууралуу сиздерге кыскача айтып кетким келет. Artron бальзамынын негизги курамы бул тоонун балы жана ошондой эле акым кукум деп коебуз, мачи-мачиха деп коебуз, ошонун баягы сары гүлү, дарылык катарында пайдаланылган чалкан, бака жалбырак же миң тамыр деп коебуз, жана зеравшан тимяны, мындан сырткары кара карагат, тоонун карагаты, бөрү карагат деп коебуз, ошондой эле наготки деген өсүмдүктүн гүлдөрү, цикорий кошулган ушундай бай компоненттен турган бальзам болуп эсептелет. Бул бальзамдын ошол составында абдан керектүү продукциялар менен камтылгандыктан ден соолукка абдан пайдалуу болуп эсептелет. Мунун негизги касиети төмөнкүлөр. Бул ар кандай суук түйүү ооруларына противовоспалительный катары пайдаланат, жана гемостатический касиетке ээ, канды тазалайт, толук кандын тазаланышына, анын калыбына келишине абдан жакшы жардам берет, жана ошондой эле кан тамырлардын тарышына алып келет, сосудосужающий касиетке ээ, ошондой эле ооруну жок кылат, ооруну азайтуучу, обезболивающий деп коебуз, мына ушундай касиетке ээ. Мындан сырткары ар кандай бактерияларга, курттарга, мите курттарга организмден тазалоого абдан жакшы күчтүү жардам берген продукциялардын бири болуп эсептелет, жана жараларды айыктырууга абдан жакшы жардам берет, жана заара чыгууну калыбына келтирет. Жалпысынан эле организмдеги тамак сиңирүүнү, зат алмашууну жакшыртып калыбына келтирет. Бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, балга бир нече топтогу өсүмдүктөрдүн курамдары кошулгандыктан мында көптөгөн адамдын организмине керектүү витаминдер менен камтылган. Ошондуктан организмде гемоглобинди жогорулатууга абдан жакшы жардам берет. Гемоглобини төмөн болгон адамдар мына ушул Artron бальзамын пайдаланса болот. Эми бул кайсыл ооруларда кеңири пайдаланылат? Бул ревматоидный артрит оорусунда, полиартрит оорусунда, подагрический артрит оорусунда, остеоартрит ооруларында жана булчуң ооруларында, жана аларды алдын алууда ушул продуктаны пайдалансак болот. Мындан сырткары баардык сөөк муун ооруларына абдан жакшы жардам берет, айыктырат, радикулит ооруларында көп жардам берет, ооруну азаюусуна, оорунун жок болуусуна, айыгуусуна алып келет. Мындан сырткары баардыгыбызда азыркы күндө ушул чоң проблема болуп жүрөт, бул кан тамырлардын варикоздук кеңейүүсү да, варикозное расширение вен деп коет. Мына ушундан дагы жабыркаган адамдарыбыз көп. Мына ушул ооруларда пайдалансак ден соолукка абдан пайдалуу. Эми бул продукцияны кандай пайдаланабыз? Чоң адамдарга 1-2 десерттик кашык деп коебуз, же аш кашыктан, чай кашыктан 1-2 чай кашыктан 3 маал тамакка чейин жарым саат мурда жарым стакан жылуу сууга аралаштырып туруп ичесиз. Ал эми 12 жаштан баштап балдарга 1 чай кашыктан 3 маал тамакка чейин жарым саат мурда берилет. Бул продукцияда баягы компонентинде абдан көп чөптөр болгондуктан кээ бир ооруларда бул продукцияны кабыл алууга таптакыр тыюу коюлат да. Мисалы, кандын свертываемости жогору болгон адамдарда Artronду ичүүгө тыюу коюлат. Андан сырткары гипертоник ооруларында, атеросклероз ооруларында, кистасы бар, полипи бар, ар кандай мисалы маткадагы опухоль оорулары, придатка ооруларында, жана жанагы ашказандагы кычкыл сук көбөйүп кеткен гастрит ооруларында мына ушунда бул продукцияны пайдаланууга тыюу коюлат. Бул продукцияны пайдаланбашы керек мындай оорусу бар адамдар. Жана ошондой эле кандын тромбдору түзүлүп кеткен, кан коюлуп кеткен, кан бат-бат коюлган адамдарда дагы мына ушул продукцияны пайдаланууга болбойт деп айтылат. Мындан сырткары ары продукциясына аллергиясы бар адамдар бул бальзамды пайдаланууга болбойт.
Калган адамдар бардыгыңыздар ден соолуктарыңыздарды чыңдоо үчүн ушул сөөк муун ооруларыңыз, ревматизм, артрит, полиартрит ооруларында, радикулит ооруларында, сөөк муун ооруларында, варикоз ооруларында ушул артрон бальзамы бирден бир эң жакшы ден соолукка пайдалуу продукт болуп эсептелет. Барыңыздар алып пайдаланыңыздар. Мен сиздерге бул продукцияны сунуш кыламын.